Акча табуу маанилүү болсо, аны туура башкаруу андан да маанилүү. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар акчаны туура бөлүштүрүү, үнөмдөө жана келечекке карай пландоо жаатында көптөгөн кыйынчылыктарга туш болушат. Финансылык сабаттуулук бул жөн гана акча тууралуу билим эмес, ал келечек жана ишенимдүү келечектин негизи болуп саналат. Бүгүнкү биздин студияда ушул жеке бюджетти түзүү, акчаны туура башкаруу маданиятын калыптандыруу тууралуу сүйлөшөбүз. Студиянын мейманы жеке ишкер, финансылык сабаттуулук боюнча эксперт Жылдыз Мукамбетова. Кош келдиңиз. Куанатыңыз менен. Алгач эле ушул финансылык сабаттуулук деген эмне, анан бул эмне үчүн маанилүү экенин айта кетсеңиз. Финансылык сабаттуулукту көпчүлүк адамдар азыр билбейт. Аны анткени мектептен да окутпайт, университеттен да окутпайт. Аны ата-эне кичинекей кезинен баланы калыптандырыш керек болот да, агачы. Анан азыркы учурда көп адамдар бул жашоодо кыйналып жүргөнүн көрүп жүрөбүз. Өзлөрүнүн үстүндө үй жок. Көбү чет өлкөлөп миграцияда жүрүшөт. Ошонун эсебинен айынан балдар кыйналып жатат, көрүп эле атабыз. Анан ошол себептүү бир аз болсо да коомго бир аз таасиримди тийгизсем, пайдамды алып келсем деп ушул финансылык сабаттуулук боюнча Instagram баракчамда роликтерди тарта баштадым. Финансылык сабаттуулук бул негизи айтылат эмеспи, көп акча тапкан байыбайт, туура колдонгон адам байыйт деп айтат эмеспи. Ошондуктан ар бир адам акча табат азыр. Өзүнүн деңгээлине жараша акча табат, бирок ошону сактай билүүнү көп билбейт да адамдарчы. Финансылык сабаттуулук боюнча анткени алардын сабаттуулугу аз. Ошон үчүн биз тапкан акчабызды туура колдонуп, аны туура бөлүштүрүп акчаларды жана бул жашоодо татыктуу, өзүңө жаккандай кылып жашап өтүү бул финансылык сабаттуулук деп эсептейм мен. Биз ушул финансылык темаларын айтсак, көбүнчө эле үнөмдөш керек, экономдош керек, өзүбүздү кайсы бир деңгээлде же эмнелерден да чектеш керек деп түшүнөбүз да. Чындап эле ушундайбы? Ушул көрүүчүлөрдүн суроосуна да жооп бере кетсеңиз, биз финансылык сабаттуулук дегенде дайыма эле экономдоо, чектөө жөнүндө сөз кылып атабызбы, же ал андай деле болушу мүмкүн эмеспи? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Анткени чектеп салганда мындай базалык минимумдан ылдый төмөн түшүп, биз мындай жакыр сыяктуу жашап калабыз да, андай эмес. Болгону, мисалы, акчабызды 100 бөлүккө бөлсөк, ошол 100 бөлүктүн 60 бөлүгүн, жок, 50 бөлүгүн биз күнүмдүк жашообузга керектүү нерселерге бөлүшүбүз керек. 10 бөлүгүн, жок дегенде 10 бөлүгүн, бирок 20 бөлүгүн бөлгөн аябай жакшы. Аны катыш керек. Эме түшкөндө айлык акы түшөр замат мындай жашоого керектүү нерселерге кете электе өзүңө төлөш керек да. Ошо китептерди аябай көп окуйм мен, анан ошондо айтат да, өзүңө биринчи төлө депчи. Акчаң келер замат светке, сууга, мусорго, мисалы баланын бала бакчасына, мектебине, курстарына төлөгөндөн мурун биринчи өзүңө төлөшүң керек да. Анткени ал акчаны өзүң таап жатасың да. Анан өзүңдү ошол вознаграждение кылып 10 бөлүгүн, жок дегенде да негизичи, бирок 20 бөлүгүн бөлгөн аябай жакшы. Ал эми дагы 10 бөлүгүн кайрымдуулукка бериш керек. Анткени канчалык кайрымдуулукка биз берсек, акчаны ошончолук Аллах Таала кайра бизге аны эселеп берет да. Анан ошондуктан 10 бөлүгүн кайрымдуулукка, ал эми ар жактагы 20 бөлүгүн мындай развлеченияга, башкача айтканда адамга керек. Ал достору менен эс алуу, үй бүлө менен эс алуу, мындай хотелкаларга кетиш керек да. Ушундай эле бөлүш керек. Баардыгын мисалы 20 эле бөлүктү коюп 80 бөлүгүн катып сала турган болсок, анда биз мындай жакыр адамдай жашап калабыз да. Жана өзүңө төлөө дегенде ал акчаны эмне кылыш керек, кантип сакташ керек же кантип иштетиш керек? Мисалы сиз жанакы өзүбүздүн каалоолорубузду аткаруу дегенге 30% бөлдүңүз да. 10% өзүңө төлөө, ал кандай болот? Мисалы, адам 10 000 сом эмгек акы алса, азыр эми 10 000 сомдук эмгек акы жок, макул 30 000 сомдук эмгек акы алса, анын 10 бөлүгү это 3 000 сом болот атпайбы? Ошол 3 000 сомдо 30 000 келер замат аны катыш керек болот да. Эми ар ким ар кандай айтат, мисалы финансисттер деген депозитке салгыла дейт, же болбосо инвестицияга акцияларды сатып алгыла дейт да. Бирок алар мынтип айтат да, депозитке салсаңар инфляциядан мындай сактайсыңар акчаңарды дейт да. Бирок мен өзүм дин жолунда болгондуктан мен депозитке деле салбайм. Мен
жөн эле катып коем да анычы. Электрондук капчыгым бар менинчи, эч кандай процент өспөйт. Каалаган учурумда алам, каалаган учурумда салсам болот да. А кээ бирөө болсо ошо депозитке мындай ала албагандай кылып салып коет да. Анткени ал адам ошол калыптанган эмес, ал кайра эле өзүнүн бир хотелкасы чыкса, кайра алып колдоно берет да. Жок, андай болбош керек да. Аны жок деп эсептеп салыш керек. Ал 10 бөлүктү, ошол акчанын 10 бөлүгүн ал акча жок, ал менин өзүмдүн максатыма деш керек да. Адамда максат болуш керек. Эң биринчи адамда максат болуш керек да. Максат болбосо адам акча чогулта албайт. Ошо чогултуп эле мен ошо электрондук капчыгыма эле сала берчүмүн. Эч кандай мындай процентте өзчү эмес, жөн эле сала берчүмүн. Анан ошо финансисттер айтат эмеспи, тиги эле инфляция жеп салат ал акчаны депчи, жебейт деле, ал сонун эле чогулган акча болуп калат да. Бир ошол мөөнөткө жараша чогултсачы, максат деген, смарт деген эме менен болуш керек да, система мененчи. Ошо смарттын бирөөсү ошол мындай эме да, смартты чечмелеп берсем болобу же кереги жокпу? Максат коюп атканда биз жөн эле бир максат кое бербей, аны айтып койсоңуз болот. Смарт деген система менен биз максат коюшубуз керек. S деген сөз бул эме деген, specific деген сөз да, англис тилинен алынган. Так, даана максат болуш керек да адамдачы. Мисалы, адамда үй жок болсо, квартирасы жок болсо, мен квартира алам деген максат даана так болуш керек да. Андан кийин M, measurable, бул деген өлчөнгөн болуш керек да. Өлчөнүп, ошол натыйжа өлчөнүш керек болот да. Мисалы, үйдүн баасы канча, мисалы 5 жылга деп максатты коётса, үйдүн баасы канча болсо, ошол өлчөнүп, ошо 5 жылда канчадан ошол үйдүн баасына салыш керек болот, ошол өлчөнүш керек болот. Анан A деген тамга бул achievable болуш керек. Achievable деген сөз бул ошо жете ала тургандай. Өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша, үй ала алабы? Эгер ала алса, анда бул ошол жетерлик да. Ала албаган нерсе жок. Адамга баардык мүмкүнчүлүктү Аллах Таала берген, ошону колдонуп эметиш керек да. Achievable болуш керек. Андан кийин R, relevant. Relevant деген сөз бул деген уместный, маанилүү деген сөз да. Маанилүү нерсе. Мисалы, азыр ошол адамдын үйү жок болуп атабы, ал үй өтө маанилүү болуп атат ал адамгачы. Ошондой болбосо дагы ала албай калат да ал үйдүчү. Ошол эң маанилүү нерсе болуш керек да, максатычы. И T деген акыркы тамга бул time bound деген сөз да. Time bound деген чектелген. Ошо мисалы үйдү мен үй алышым керек эле деп койбош керек да. Ошо кайсы учурда алып бүтүш керек, үйдү кайсы учурда алыш керек? 5 жылдан кийинби, 3 жылдан кийинби же 10 жылдан кийинби? Ошондой болуш керек да. Анан ошого жараша анан мындай акчаны салып эме кылыш керек. Демек, жанагы 10% өзүмө деп чогулткан акча бул кайсыл бир максат менен чогулуп аткан акча, Ошондо ана ушул максатына коюп, анан ошого жетиш үчүн болгон акча. Жетиш керек. Ооба, мисалы 5 жылга ошол максатты коюп туруп, анан баягы акчаны чогултуп алдыбы, анан кайра кийинки максат, мисалы кийинки максат машина алуу же болбосо умрага барып келүү деген сыяктуу максаттарды коюп алып туруп, анан ошого жараша өзүңө төлөшүң керек да. 10 бөлүгүн, акчанын 10 бөлүгүн. Аны акча алар замат төлөш керек. Анан баардык нерсенин баарын бүтүрүп турган, калбай калбадыбы акча дебеш керек да. Алар замат салыш керек анычы. Негизи ошо финансылык сабаттуулук деп биз жалпы айтканда бул аябай чоң тема да. Ошол эле акча үнөмдөө ичинде өзүнчө, аны инвестиция кылып өзүнчө, үй бүлөнүн бюджетин эсептеп чыгып өзүнчө дегендей. Анан сиз мындай практикада өзүңүздүн аймакка жараша байкоолоруңуз кандай? Мындай көбүнчө элдер кайсыл жагынан көбүрөөк ката кетиришет? Мен ойлойм ошо мен иштеп акча таба баштагандан баштап эле көпчүлүк адамдар мындай карызга акча сурап жүрүшсө, мен ойлой берем да, көпчүлүк адам, баары дебейм, көпчүлүк адамдар да керек болчу болсо, ошо акча чогултканды даже билишпейт да. Ал эмне дешет да? Минтип ойлошот адамдарчы, ой, мен ушинтип эле 30 эле миң сом зарплата алсам, ушунун эмнесин чогултам дейт да. Эмнесин чогултам, мунун жетпесе деп ойлойт да. Ушундан көп ката кетишет адамдарчы. Керек болчу болсо 5 миң сомдук эмгек акы алса дагы ошону чогултса болот. 100 сомдон чогултса да болот да. 5 миң сомдук мисалы эмгек акы алган адам 100 сомдон айына деле сала берсинчи. Эсептеп көрсөңүз, ошондо 10 жылдан кийин канча акча чогулат, 20 жылдан кийин канча акча чогулат. Кеп аз же көп алганда эмес, кеп кичинекей бөлүгүн болсо дагы ошону чогултканда.
ушул жерден ката кетишет адамдар. Ой, мен ошол 30 000 сомдун эмнесин салам, ой койчу, кайдагыны айтпачы Жылдыз дегендер бар да. Мен ошо жанымдагы курчаган адамдарга, бир туугандарым ичинен деле айтсам, ой, кичине болсо деле сала бербейсиң десем, ой койчу, кайдагы акчаны, кайдагы 20 000 сом зарплата алсам, 30 000 сом эмгек акча алсам, 5 балам бар болсо, анын несин жеткизем, кайсы бир бөлүгүн салмак элем дешет да. Мына ушул жерден ката кетирип атышат биздин жарандар көбүнчөсүн. Демек бизде акча чогултуу деген мындай маданият, адат мындай калыптанган эмес э? Калыптанган эмес. Китеп окушпайт, көп адамдар китеп окушпайт. Саморазвитие боюнча, өзүн өзү өнүктүрүү боюнча, финансылык сабаттуулук боюнча, убакытты туура колдонуу боюнча китептерди окушпайт адамдар. Ал эмес, керек болчосо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын толугу менен окуп бүтпөгөн адамдар бар да. Таң каласың ошолорду көрүпчү. Китеп окуш керек көбүрөөк. Жана сиз айтпадыңыз беле, бул мындай финансылык сабаттуулукту жайылтууда, калыптандырууда балдардан башташ керек деп. Демек, бул жерде ата-энеде ушул адат бар болсо, бул сөзсүз баласына калыптандырып, андан ары кетет да. Анан бирок кичинекей балдарда мен көп көрөм, сөзсүз аларда акча чогулткан копилкалары бар. Анан демек ушул жерден ата-энелерге кайрыла кетсеңиз болот, алар кантип туура баласына акча топтогонду үйрөтүш керек. Анан бул адатты калтырып койбой кичинекей чагында эле. Кийинкиге чейин улантуунун жолдору кайсылар? Бала бир аз акылы кирип, эскире баштаган кезде эле ата-эне копилка алып келиш керек дагы. Аны айтыш керек: сен оба акча таппайсың, сен иштебейсиң эч жерде, бирок сенде кандайдыр бир жол аркылуу акча болуп калышы мүмкүн сенде. Балким чоң атаң алып келип акча берип коюшу мүмкүн, чоң энең, тайнең, тайтаң, тайжең берип коюшу мүмкүн акча депчи. Туулган күнүңө болобу, же болбосо отличник болсоң мисалы берип коюшат го. Анан ошол сен кандай жол менен келген акча болсо дагы сен ошону бөлүккө бөл деп айтам да менчи кыздарыма, балама айтам да. Мисалы мынакей 100 сом берди тайнең сага. Ошол 100 сомдун айтам да 20 сомун кайрымдуулукка бер. Айтам да, мындай базарга барып калсаңар көп эле мындай кайыр сурап отуруп атпайбы ошолор деген, ошолорго да берип коюш керек депчи. Анан 20 сомун бер дейм. Анан 20 сомун сал дейм копилкага. Анан 20 сомун өзүңө керектүү нерсени ал дейм да. Мисалы, ручкаң сынып калды, же болбосо тетрадиң жок болуп атат. Ошо 20 сомун ошону ал, 40 сомдо болсо өзүңдүн хотелкаңа, өзүң мороженое жегиң келип атса, 40 сомуна мороженое алып же дейм да. Ошондо ушинтип бөлгүлө дейм да. Анткени ушу төртөө тең силерге керектүү нерсе деп айтам да. Анан балам чын эле ошону бөлүштүрөт да. Мына 20 сомуна базарга барганда мама кимге берем акчаны деп издеп калат да. Мынтип баргандачы берет эмелергечи, кайырчыларга берип, анан 20 сом шак алып келип туруп, анан балага кичинекейинен калыптандырса, ал шыктана баштайт. Копилкасынын чоңоюп атканын, оор болуп баштаганын көрүп, мама мен 20 эмес 30 сом салып коеюнчу, 40 сом салып коеюнчу деп ал уже шыктана баштайт да, мотивация боло баштайт. Анан ага да цель коюш керек да. Сен 11-ди бүткөндө, мисалы, же болбосо 8-классты бүткөнгө чейин чогулуп, 8-классыңда сен iPhone аласың депчи. Андан кийин 8-класстан 11-класска чейин 4 жылда сен чогулта бер дагы. Балким сен машина алганга, же окууга өткөнүңө, университетке өткөнүңө, же болбосо контрагыңа балким MacBook аласың, ошо чогултасың деп ушинтип мындай возрастына жараша, баланын жаш кураганына жараша максаттарды койдуртуш керек да. Анан ушу кичинекейинен ата-эне ушинтип балдарды ушинтип өстүрсө, ал бала кичинекейинен каржылык сабаттуулукка көнүп, адат кылып чоңоет. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып барат. Эфир соңунда кыскача негизи ошол финансылык сабаттуулуктун эң негизи бүгүнтөн баштап киргизиш керек болгон эрежеси кайсыл? Ошону айта кетсеңиз. Эң негизги эрежеси өзүңө төлө. Өзүң ошол акчаны тапкан сен өзүңсүң да. Бирөө келип бизге акча тап бербейт да, анан өзүбүздү биз поощрять этип, ошол жок дегенде 10 бөлүгүн биз кийинки биз ушинтип эле алдуу күчтүү энергия алуу болуп турбайбыз да. Бизден да ал кетет, күч кетет, карыйбыз. Ошол кезде биз билбейбиз астыбызда кандай жашоо бизди күтүп турат, балдарыбыз кандай чыгат. Балдарыбыз еще бизге милдеттүү эмес алар. Бизди карган кезде бакканга, ошол учурга пенсия учуруна 10%-ын акчанын 10 бөлүгүн өзүңө төлөп, кийинкиге пенсионный куракка калтырыш керек акчаны. Ушул эреже эң негизгиси. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, ошол каржы сабаттуулук жаатында пайдалуу маалыматтарыңызды бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз.